Нисанова 1 көчөсүндөгү 10 кабаттуу үйдөн көчөгүнө bir тургун 8 кабаттан секирген. Жергиликтүү жашоочулардын айтымына караганда куткаруучулар кечигип келген аз келгенсип эч кандай каражаттары, куткаруучу каражаттары жок келген. Анан дагы эшигин талкалап киргенге биз ички иштер кызматынан уруксат алышыбыз керек деп эшигин талкалабай койгон. Качан гана секирген киши секирип каза болгон кезде гана ошол эшигин талкалап киришкен. 5 май күнү Бишкек шаарынын Нисанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 8 кабаттын терезесинде адам секирген турат деген маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлигине келип түшөт. Окуя болуп жаткан жерге 10 мүнөттө жетип бардык деген өзгөчө кырдаалдар кызматы менен милиция кызматкерлери терезеде турган маркум менен жарым сааттай сүйлөшүп турган. Силер мисалы ошол МЧСке суроо берсеңер болот да. Эмне үчүн жана подушкаңар болгон? Беребиз. Эмне үчүн тиги ошол жерде 3-4 киши менен одеял тартып тосуп алса болмок эмес деп болот. Натыйжасы жок сүйлөшүүлөрдөн пайда чыкпаган соң эшигин талкалап киришкен. Бирок ал убакта терезеде турган жаран боюн таштап салган. Эмне үчүн жарым саат бою эшигин талкалап кирген эмессиңер деген суроону Бишкек шаарынын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына узаттык. Алардын айтымында ошол убакта милиция кызматкерлери менен ÖKM'нин кызматкерлерине үйдүн ичинен көрүнүүчү көрүнгөн. Орусча айтканда призрак. Демек ошол көрүнүүчү адам өмүрүн сактап калууга тоскоолдук кылыптыр. Бул кырдаал боюнча айтат элем, бул жактан жанагындай куткаруучуларга жана ошол милиция кызматкерлерине жанагындай коркунучтуу болгон. Бул бир жагы эмне дегенде бул үйдүн ичинде адам бар деп ошондой информация бар болчу. Эмне дегенде муну ошол милиция кызматкерлери да тактаган, көргөн милиция кызматкерлери да болгон. Бирок жанагындай скрытие кылган учурда ал кишини тапкан эмес. Көрүнүүчү болгон банда кандай? Ошондой. Анан бияктан эми ошондо тиги секирип кеткен адамдын жанагындай адекваттын состояниясы боюнча дагы суроо туулушу мүмкүн да. Эмне дегенде ошон үчүн милиция кызматкерлери дагы ыкчам топту, милициянын ыкчам тобун күтүүгө ошондой аргасыз болушкан. Ал эми ошол жактагы кароолчунун айтымында ал адамды сактап калууга толук мүмкүндүк бар эле. Аны атайын каражаттар менен тосуп алууга мүмкүн болгон. Бирок эч кандай каражаты жок, эки колду чөнтөккө салып келишкен. Действительно, аларда матрас жок экен. Алар мен айттым, брат, мне надувной хоть матрас жокпу десем, биз бергенбиз, отклик, короче. Жок деп. Эчтекеси жок эле барышты да бирок. Иә. Эчтекеси жок эле барышты да. Эчтекеси жок. Аларда, как я понял, там бир надежда, то, что алар 9-чы этаждын терезесинен кирип, тигини эгер ачык болсо, терезеси ачык болсочу. То аны түртүү ишмек да ичкеч. Ал эми башкармалыктын өкүлчүлүгү билдиргендей, Бишкек шаары боюнча кулаган адамды тосуп алуучу каражат жок. Аны сатып алууга атайын кат да жиберген, бирок жооп келе элек. Биз ошо азыркы учурда биздин кызматта жанагындай тосуп алуу атайын шаймандар жок, бирок биз ошо тиги өзүбүздүн башкармалыкка бул боюнча билдирүү менен киргенбиз. Качан? Бул болсо буга чейин эле кирген, бир кырдаал болгондон кийин ошол боюнча биз киргизгенбиз сунуштарды. Кулаган адам мас адам экенин күбөлөр билдиришти. Ага көрүнүүчү көрүнүшү мүмкүн. Бирок куткаруу кызматы менен милиция кызматкерлерине кандайча призрак көрүндү, ага эч кимдин башы жетпейт.